Ырчы Самара Каримова Инстаграмда 1,5 миллион подписчик менен азыркы кыргыз жылдыздары арасында биринчи орунда келатат. Андан сырткары 7-8 ырчы уже миллион деген баскычка жетишти. Бул 6 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн өтө жакшы көрсөткүч. Ал эми дүйнөлүк жылдыздардын арасында ким эң көп подписчик чогултуп, эң алдыңкы 10 орунга чыкканын азыр билмексиздер. Бул Фрунзе ТВ жана биздин салтуу топ 10. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы дүйнөдөгү эң көп подписчиги бар жылдыздар. Даяр болсок, кеттик. Куандырганы достор, бүгүнкү тобубуз ар тараптуу өткөн. Себептен бул жерде спорт, шоу, бизнес жана кино жылдыздары бар экен. Алардын көпчүлүгү кандай публикациялар менен эл менен бөлүшөт, аны да тактап айтып беребиз. 10-чу орунда болсо футболист жигит Неймар. Дүйнө жүзүнө эң популярдуу Instagram баракчаларынын арасында 10-чу орунда Неймар Junior жайгашкан. Дал ушул футболист 1992-жылы Бразилияда жарак дүйнөгө келген. Жана азыркы учурда өзүнүн карьерасын PSG клубунда улантып жаткан кезде. Неймар бир гана Instagramда алдыңкылардан эмес, футболдо да эң көп киреше таккан футболчулардын катарында 3-чү орунда ээлейт. Неймар башка футбол жылдыздарына караганда Instagramда активдүүрөөк жүргүзөт. Оюн учурунда, тренировкада, эс алуу учурунда үй бүлө менен болгон сүрөттөр байма-бай кирип турат. Жана алар орто эсеппен 2 миллион, 2,5 миллион лайкка арзыйт. Эң жакшы алган публикациялары 7-8 миллионго чейин жетет. Достор, өтө күлкүмүштүүсү, мынакей ата өткөн Неймар убагында каталониялык Барселонада ойноп жүргөндө Лионель Мессинин көлөкөсүндө калып кеттим деп бир топ нараачылыктарды айтып, жыйынтыгында Пари Сен-Жермен клубуна кеткен болчу. Эмнеси күлкүмүш десеңиздер, бул жерде да Мессинин көлөкөсүндө калып кетти окшойт. Айтор 9-чу орун Месси. Инстаграмда эң популярдуу жылдыздардын катарында 9-чу орунду Лионель Месси алган. Албетте Лионель Месси жана 9-чу орун деген бул карама-каршы сөздөр болуш керек, бирок ким билет, буга чейин Инстаграмда бир аз активдүүрөөк болгондо мындан бир аз өйдөрөөк орунду ээлемек. Себеп дегенде 2015-2016 жылдары Инстаграмда көп колдонбогон Месси акыркы жылдары эле активдүү колдонуучулардын катарын толуктап келет. Болгондо да буга чейинки сүрөттөрү футбол талаасынын үстүндө эле болгон сүрөттөр болсо, азыр жеке жашоосунун тартынбай бөлүшкөндү көрөндү. Тактап айта турган болсок, акыркы киргизген публикацияларында ал өзүнүн үй бүлөсү менен чет жакта эс алып жүргөнүн байкайбыз. Мессинин жалпы 126 миллион подписчиги бар болгону менен өзү болгон 228 адамга подписан экен. Жана жалпысынан 485 публикацияга бөлүшкөнгө жетишиптир. Бирок эң таң калыштуусу Лионель Мессинин киргизген сүрөттөрү, видеолору өтө көп просмотр жана лайктар чогултат. Мисалга ала турган болсок, лайктардын орточо көрсөткүчү 5-6 миллион, керектери 10-15 миллионго чейин жетип кетет. А просмотрлар болсо 20 миллионго чейин жеткендери бар. Демек, Лионель Мессинин Instagram баракчасы дүйнө жүзүндө эң активдүү Instagram баракчалар катары белгилүү. Эки футболисттен кийинкире жайгашкан биздин татаң кайрчы кызыбыз убагында Destiny Child тоондардан экен. Кийинчерээк өзүнүн сольный карьерасын баштап көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Бара-бара атактуу рэпер Jay-Z менен болгон мамилесин ачыкка чыгарып, экөө үй бүлө куруп, азыр бактылуу жашап жаткан кези бир кыскача маалыматты айта кетели. Убагында Instagram 2015-жылы азыркыдай популярдуу эмес болчу. Ошол кезде Beyoncé көптөгөн подписчиктер менен биринчи орунда болчу. Кийин 2016-жылы экинчи орунга түштү. Бара-бара ушинтип 8-чи орунга чейин келип калды. 8-чи орун Beyoncé. R&B стилинин королевасы болуп саналган Beyoncé буга чейин бул рейтингде биринчи орунду алып келген. Андан кийин 2, андан кийин 3, ушинтип бара-бара 8-чи орунга да түшүп калган жайы бар экен. Себеп деген акыркы 2 жылдын ичинде бул ырчы айым Инстаграмда болгон активдүүлүгүн бир топ жоготту десек болот. Көпчүлүк көрөрмандар ага себептеп азыркы жеке жашоосунда болуп жаткан көйгөйлөрдү болжолдошууда. Бирок азыркы учурда кирип турган байма-бай сүрөттөр орто эсеп менен 3-5 миллионго чейин лайктар чогултат. Акыркы видеолор 20-30 миллионго чейин чыгып кеткен күндөр болот. Эң кызыктуусу, Beyoncé бул күнгө чейин 130 миллион подписчик чогултканга жетишкен экен. Аны менен биргеликте 1794 публикация менен бөлүшкөн экен. Дүйнө жылдыздарынан бир нерсеси менен айырмаланып турат экен, себеп дегенде бир дагы жада калса жолдошу Jay-Z'ге да подписан эмес экен. Эгерде Кыргызстанда моделдер арасында эң көп подписчик чогулткан Айжан Асимова болуп саналып турган болсо, Америкада эң көп подписчик чогулткандардын катарында деп саналган татынакай модель кыз Кайли Дженнер 7-чи орунда. Бул кызды көпчүлүгүбүз тааныбашы мүмкүн эмес, бирок дүйнө жүзүндө эң көп подписчиги бар инста модель катары таанымал болгон Кайли Дженнер бүгүнкү күнгө чейин 141 миллион подписчик чогултууга жетишкен экен. Өзүнүн карьерасын модель катары баштаган Кайли Дженнер азыр толугу менен инста модель болуп өттү. Тактап айта турган болсок, айымдарга эмне керек болсо ошол товарлардын баарын Кайли Дженнер толугу менен реклама кылганга даптаяр.
141 миллион подписчик менен бир публикациясына $1 жакын ала турган келе жана жылына $25 миллион кеминде инстаграмдан табат экен. Бул дүйнөлүк көрсөткүчтө эң алдыңкы орундардын бири албетте. Бирок буга чейин атап өткөн жылдыздар анча-мынча публикациялары 10-15 миллион лайк ала турган болсо, Кайлиде андайды көрүүгө болбойт. Себеби сүрөттөр баары бири-бирине окшош. Орто эсеп 3-5 миллионго чейин лайк чогултат экен. 6-нчы орунда жайгашкан татакай кызыбыз кантип ушунча миллиондогон подписчиктер чогулду десеңиздер, анын эки бир себеби бар болушу мүмкүн. Биринчиси ал тележулдуз, светская львица жана бизнес-вумен катары таанымал болгон болсо, экинчиси анын бир өзгөчө таанымал жери бар. Азыр кайсы жерде айтып атканымды көпчүлүк көрөрмандар түшүнүп калса керек. Себеп дегенде бул Ким Кардашьян. Бул топто басымдуу бөлүгү спортчулар, актерлор, ырчылар болуп жатса, атактуу Ким Кардашьян алардын кайсы бирине кирет экени белгисиз. Себеп дегенде өзүнүн карьерасында теле алып баруучу актриса жана ырчы катарда таанымал болуп көргөн. Бирок көпчүлүк эл аны аткарган ролдорунан эмес, алып барган телелеринен эмес, чыгарган ырлар аркылуу эмес, а бир жери аркылуу тааныйт. Конкретно бир жери аркылуу тааныйт. Азыркы учурда Ким Кардашьяндын алектенген эки жумушу бар. Албетте биринчиси бизнес-вумен катары жеке бизнестерин жүргүзүү, ал экинчиси болсо сүйүктүү эне катары балдарын кароо. Себептен көпчүлүгүбүзгө белгилүү болгон репер Kanye West менен баш кошкондон бери экөөнүн ортосунда эки баласы бар. Жана балдардын сүрөтүн да Инстаграмга чыгаруудан эч тартынбайт. Андан тышкары көпчүлүк учурда Ким Кардашьян жарын жылаңач сүрөттөрүн да жүктөгөндөн тартынбайт. Көпчүлүк учурда Ким Кардашьян бөлүшкөн сүрөттөр жок дегенде 3,5-4 миллион лайк алары көпчүлүк катталуучуларга белгилүү. Ал эми кээ бир публикациялары 6,5-7 миллион лайкка чейин жетет экен. Ким Кардашьян бүгүнкү күнгө чейин 144 миллион подписчик чогултканга жетишкен экен. Жана ушул көрсөткүчү менен 6-нчы орунда. Жогоруда атап өткөн жылдыздарсынын жарымы спорт аркылуу таанылган болсо, жарымы модельный бизнес аркылуу таанылыптыр. А бул 5-нчи орунда жайгашкан жигит болсо, эки кесипке тең тиешеси бар десек болот. Себеп дегенде карьерасынын башында модель болуп да иштеп көргөн, аны менен биргеликте мыкты рестлер катарында таанымал. Бирок акыркы учурларда элге кенен таанымал болгон кесиби бул албетте актерлук. Дуэйн Джонсон 5-нчи орунда. Форсаж кино тасмасы аркылуу таанымал болгон Дуэйн Джонсон өзүнүн актерлук чеберчилигин аркалап баштаганга чейин профессионалдуу рестлер экени көпчүлүк биздин көрөрмандарга маалым эмес болуш керек. 90-жылдын аяктарынан 2000-жылдын орто чендерине чейин эң көп беттешти өткөрүп, эң мыкты шоунуда тартуулаганга жетишкен. Дал ошол себептен Голливудка жолдомо алган десек болот. Азыркы учурда жалпысынан Дуэйн Джонсон 50дөн ашык тасмага тартылып, Голливуддун эң таанымал актерлор катары белгилүү. Эң бир таңгалыштуу гонорар жагынан жана аткарган кинолор жагынан эң бир алдыңкы орундарды ээлебеген Дуэйн Джонсон актерлор арасында абсолюттук рекордду коюп, бүгүнкү күндө 150 миллион подписчик чогултканга жетишкен. Албетте мунун себеби өтө жөнөкөй. Дуэйн Джонсон Инстаграмда популярдуу болуп жаткан челлендждерге байма-бай катышып турат. Съемка учурунда эң бир кызыктуучулар менен бөлүшүп, өзүнүн эс алуу саны менен биргеликте эң мыкты чувство юморусу менен белгилүү. Ал эми 4-нчы орунда жайгашкан татынакай кыз болсо, биринчиден ырчы катары таанымал, экинчиден жакшы актриса катары таанымал, жана үчүнчүдөн эң маанилүүсү Джастин Бибердин бывший девушкасы катары таанымал экен. Селена Гомес 4-нчы орун. 4-нчы орунда ырчы жана актриса Селена Гомес. Бирок биз гана актриса ырчы катары таанысак керек, себептен дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү буну таланттуу композитор, көптөгөн ырлардын автору жана модель катары тааныйт. Жакында эле ЮНИСЕФК посол доброй воли болуп шайланганда белгилүү. Эң популярдуу Инстаграм аккаунттар арасында 2 жыл катары менен 1-нчи орун алып келген Селена азыркы учурда 4-нчы орунга эмне себептен түшүп кеткенин көпчүлүк көрөрмандары ден соолугунун начарлап кетиши менен байланыштырууда. Себеп дегенде 2002-жылдан баштап съемка аны менен биргеликте концерттерде чуркап жүрүп, Селена өзүнүн ден соолугун бир топ алсыратып алган. Жана ошону калыбына келтирүүсүндө азыр иштеп жаткан учуру. Азыркы учурда Селенанын Инстаграмда 153 миллион подписчик бар. Аны менен биргеликте өзү 61 адамга подписан экен. Анан кийин 1,5 миңге жакын публикация чыгарыптыр. Бул публикациялардын саны бир топ көбүрөөк болмок, себеп дегенде Джастин Бибер менен мамилесин үзгөндөн кийин көпчүлүк сүрөттөрдүн өчүрүүгө туура келди. Ал эми 3-нчы орунда жайгашкан ырчы кызыбыз болсо, бир гана ушул топто 3-нчү болуп калды деп айтсак болот. Себеп дегенде буга чейин 2018-жылы эң сексуалдуу айым деп таанылган экен дүйнө жүзүндө. Дал ошол себептен айтор 150 миллиондон ашык подписчик чогултканга жетиштир. 3-нчү орун Ариана Гранде. Ырчы Ариана Гранде буга чейин Инстаграмда эң популярдуу аккаунттардын арасында бир нече убакыт 1-нчи орунда ээлеп келгени көпчүлүк көрөрмандарга маалым. Бирок эмнегедир активдүүлүктү жоготту же тескерисинче башка жылдыздар активдүүлүктү көбүрөөк кылдыбы? Мунун себебин көрөрмандар акыркы учурда Ариана Гранде ырларды чыгарбай жана айланасына резонанстуу жаңылыктарды жаратпай жатканы менен белгилеп жатышат. Балким чыныгы тынып алганбы? Айтор Инстаграм баракчасын байкай турган болсок, акыркы кирген 20 сүрөтү баары бир тематикада. Албетте бул көрөрмандарга жакпай калды деп айтсак болот. Себеп дегенде 160 миллион подписчиги бар Ариана Гранде кирген сүрөттөрү 2-1,5 миллион эле лайк чогултуп жатат.
Ал эми экинчи орунду алган спортчубуз деги эле экинчи орун дегенди жаман көрөт, себеп дегенде өмүр бою биринчи орунду алам деп келет жана көпчүлүк жерден ошол биринчи орунду татыктуу түрдө алат. Тактап айта турган болсок, буга чейин 5 алтын топ, ал менен биргеликте 4 алтын бут салган болсо, жана дүйнөнүн бир нече жолку мыкты футболист деп таанылган болгон болсо, бүгүнкү күндө экинчи орунда турат. Бирок дагы бир баса белгилеп кете турган маалымат, деги бир инсан катары, бир спортсмен же бир жылдыз катары чогулткан подписчиктери боюнча Криштиану Роналду эч кимди алдыга чыгарбайт. Тактап айта турган болсок, Криштиану Роналдунун жалпы социалдык тармактарын бириктирсек, жалпы эсеп менен 400 миллионго жакын адам чогулат экен. Бул албетте абсолюттук рекорддук көрсөткүч, андыктан экинчи орун Instagram эли боюнча. Ал эми экинчи орунда дүйнөгө дагы чыккан футболист Криштиану Роналду. Криштиану Роналду бир гана Instagram'дан эмес, башка социалдык тармактарда өтө популярдуу. Мисалга ала келсек, Twitter, Facebook жана Instagram баракчаларын кошкондо жалпы саны 350 миллионго жакын адамды подписчик катары чогултканга жетишкен. Ал эми Instagram'ды жүргүзүү боюнча Криштиану Роналду башкалардан өтө эле көп өзгөчөлөнбөйт. Тактап айта турган болсок, футбол талаасында тренировка кылып жаткан учурунда жана фитнес залдардын ичинде түшкөн сүрөттөр байма-бай келип турат. Мисалга алган болсок, Криштиану Роналдунун ар бир киргизген сүрөтү жок дегенде 5-6 миллион лайк чогултат. Ал эми элге көбүрөөк чаккандары 15-20 миллионго чейин жакын чыгып кетет. Баса белгилеп кетиш керек, Instagram'дагы эң көп лайк алган 10 сүрөттүн катарында 3-өө Криштиану Роналдуга таандык экени көпчүлүк көрөрмандар билет. Криштиану Роналду өзүнүн Instagram баракчасын максималдуу түрдө иштеп жатат десек жаңылышпайбыз. Себептен Nike компаниясы менен биргеликте иштеп чыгарылган CR7 соода маркасы дал ошол Криштиану Роналдуга таандык экенин баарына маалым болсо керек. Жана ал чыгарган кийимдер дүйнө жүзүндө азыр абдан жакшы талапка ээ. Бул Instagram баракчасынан дагы жакшы акча табат. Мисалга ала турган болсок, бир постун баасы $1,5 миллион барабар экен. Андан сырткары Instagram баракчасы жакшы киреш алып келчү булактардын бири дагы болсо саналат. Себеп дегенде бир публикациясынын баасы $1,5 миллион жакын. Жана бир айда 1-2 рекламдуу публикация киргизерин көпчүлүк катталуучулар билет. Азыркы учурда Криштиану Роналдуга эң эле жакын деген ырчылардын бири Ариана Гранде 16 миллион подписчикке калып кеткени баарына маалым. Андыктан жакын арада Криштиану Роналдуга бир да жылдыз жетпеши толук ыктымал. Ариана Гранде, Селена Гомес жадагаса Криштиану Роналду биринчи орунду ала албай калган болсо, анда ким болду экен деген суроо пайда болсо керек. Албетте, бүгүнкү топ Instagram жөнүндө болуп атат. Instagram жөнүндө болгон топто ким биринчи орунду алышы мүмкүн? Албетте, Instagram'дын официалдуу баракчасы биринчи орун. Ал эми биринчи орунда абсолюттук рекорд менен Instagram'дын өздүк баракчасы алды. Тактап айта турган болсок, 307 миллион подписчик чогултууга жетишкен бул баракча өзүнө ар кайсы тематикада сүрөттөрдү киргизип жүктөп турат. Жана ал сүрөттөрдүн көпчүлүгү элдерге өзгөчө жагат. Кээ бир сүрөттөгү лайктар 15-20 миллионго чейин жакындап кетет. Бирок Instagram өзүнүн баракчасын накрутка кылып алды деген хейтерлердин чырагына май тамызганда маалыматтар жок эмес. Тактап айта турган болсок, канча-мынча сүрөттөрдүн чогулткан лайктары 200-300 миң эле болуп калат. Бул албетте 300 миллиондон ашык подписчиги бар баракча үчүн өтө эле аз. Бирок эмнеси гана болбосун, Instagram'дын өздүк баракчасы өтө кызыктуу экенин бардык көрөрмандар баса белгилеп айтылышат. Себептен бул жерде бир гана кооз сүрөттөр эмес, кызыктуу маалыматтар да кирет. Андыктан жакын арада эч ким бул баракчаны басып өтө албайт деген ишенич чоң. Биринчи орун Instagram баракчасында. Өзүңүздөр көргөндөй, дүйнө жүзүндө эң көп подписчик бар жылдыздар дал ушундай рейтинг менен жайгашкан экен. Эми сиздерден дагы бир суранычыбыз бар. Мынакей ар бирибиз Instagram'да тыгыз колдонобуз. Андыктан менин Instagram'ым дал ушундай. Катталып коюңуздар. Балким мен да Криштиану Роналдунун артынан кубалап жетип калышы мүмкүнмүн. Жана дагы эки суранычыбыз бар. Биринчиси, сөзсүз түрдө бул чыгарылыш жаккан болсо лайк басыңыздар. Андан кийин сөзсүз түрдө каналга катталып коюңуздар. Bundan keyin qanday topni ko'rgіңіз keladi? Al jönde de ıldıda kommentariyga жазып койсоңуздар болот. Кайсыл вариант көбүрөөк лайк ала турган болсо, биз дал ошол темада сонун топ даярдайбыз. Андыктан кийинки чыгарылышка чейин ассалам алейкум.